Салам достор, биз азыр Лейлек районунун интернационал айыл өкмөтүнүн колунда айылындагы жалпы дарыгерлер тобундагы өлүк сактоочу жайда турабыз. Мына менин артымда бул жакта тез жардам унаасы менен ошол тажик чек ара кызматкерлери тарабынан Тажикстанга алынып кетилген ошол чек ара кызматынын жансыз денеси ошол Тажикстандан Кыргызстанга өткөрүлүп берилди. Ошондой эле ошол жансыз денеге кароо жүргүзүлүп жүрүп жатат. Чындыгында айтканда бул Тажикстан ушул биздин жарандарды атса да эчтеке кылбайт экен деген сыяктуу биз мындай сырыбызды алдырып койгондой сезилип атат да. Бул биздин чек ара кызматыбызды азыр аны дагы алып чыгат. Урган окшойт чынын айткандачы. Биз качанга чейин ушул элибиз кор болгондой эле сезилип атат чынын айтканда. Жүрөгүм ооруп турат. Мен ал жака бара албайм, ал жакты тарта албайм дегендей. Себеби анын жакындарын көрүп мен камерага тартканга жүрөгүм чыдай алган жок. Мына сиздерди азыр мына ушул каза болгон 27 жаштагы жапжаш биздин ушул чек ара кызматкеринин келинчеги боюнда бар экен. Буюрса эсен аман мыкты мырзалардан болгон манастай болгон ушул бала төрөп алсын деп ниет кылабыз. Анын жакындарына көңүл айтабыз албетте. Мына кыргыз элим чындыгында бул чек арага чекит коюп ызым тартмайын, мына ушундай нерселер улана берет. Акыркы убактарда ушул тажик кошуналарыбыз бизде мынтип буларга боло берет дегендей мамиле жасап жаткандай да. Биз биримдикке келбесек бул нерсе улана берет, чек арада чыр токтобойт. Биздин жапжаш мырзаларыбыз мына ушинтип каза болуп атат. Анда баарыбыз көрүп атабыз, угуп атабыз дегендей. Ал эми биздин чек арачылар укук коргоо органдарына чындыгында ушул баткендештүү аябай эле оор, түшүктүү аябай эле өмүрүн тобокелге салып иштеп жатат деп айтсак жаңылбайбыз. Ушул баткенге өзгөчө статус берип жаткан ушул чоңдоргон суранат элек. Элди ушул чек арада сактап калганга аракет кылалы. Анткени бул чек ара күндөн күнгө мына жакында эле өлкө башчыбыз барды эле, бирок дагы эле ошол нерсе токтогон жок, дагы эле кайталанып атат. Дагы эле биздин мырзалар тажик кошуналарынын колунан каза таап атат. Канчалаган балдар жетим калды, канчалаган энелер сыздап уулдарын жоготту. Азыр эми ушул бул жакта кароо жүргүзүлүп бүткөндөн кийин ушул жансыз дене анын жакындарына өткөрүлүп берилет. Урматтуу достор, мен ушул каза болгон маркум чек арачынын жакындары менен сүйлөштүм, бирок алардан интервью алууга азыркы мындай учур болбой атат. Себеби алар өзү ушул жакын жоготуп аябай жүрөгү ооруп турган чагы. Андыктан буюрса эртеңки күндөрү ушул бүгүн Лейлекте калат окшойм. Эртеңки күндөрү алардын жакындары менен дагы ушул маек курганга көңүл айтып, маек курганга аракет кылам. Бул кайсы жак дейт? Бул ушул Лейлек районунун интернационал айыл аймагынын колундуу айылы.
азырынча сиздер менен убактылуу коштошом. Кайрадан ушул түз эфирден жолугушканча аман туруңла достор. Баарыбызга ден соолук, үй бүлөлүк бакыт болсун, чек арабыз тынч болсун. Ушул креслого жабышып кызматка татыктуу болбосоңор, элдин убалына калбастан ушул креслоңорду тапшырып эле татыктуу жаранга өткөрүп бергиле. Анткени бул учур талап болуп атат, чек ара күнөн күнгө оорлошуп баратат дегендей. Мен ошол креслого жабышкандарга таң калам да. Бул креслого жабышкандан мурда силердин мойнуңарга оор жүк, жоопкерчилик жүктөлөт. Аны силер унутпагыла. Себеби бүгүнкү кылган нерселериң, силердин бүгүнкү кылган эли журтка, ошол келечек муундарына калтырган силердин келечектин көпчүлүгү ушу силердин көз каранды. Андыктан ушул кресло талашып эле, жабышып эле мен кызматка келсем болду деп авторитет кармабастан, татыксызсыңбы, чек ара боюнча маалыматың жокпу, иштей албайсыңбы, переговорго бара албайсыңбы, сүйлөшө албайсыңбы, элиңди коргой албайсыңбы, анда кызматыңды тапшырсаң эл сени батасын берип узатат. Элди да кыйнабайсыңар, өзүңөр дагы өмүр бою элдин убалына калбастан мындай жүрөгүңөр таза бойдон каласыңар. Азыр мен чындыгында ушул жерде отуруп ыйлагым келди. Жапжаш бала каза болду. Ал эми бул дагы бир жараныбыз бар эмес беле, барымтага алынган. Аны ушул тажик тараптан уур соккуга кабылган окшойт, денелери көгөргөнлүгү байкалып атат. Билбейм, эми чындыгында эле алар аяп койбойт болуш керек. Чоң рахмат Жаркынбаев Алмаз байке. Окуя кандай болгонун биз тарап айтат бекен, тажик бизди күнөөлөп жатат го дейт. Жок, окуя болгону айтылат. Сөзсүз турда айтылат. Ал боюнча мен тиешелүү жетекчилерден интервью алып ушул Акипресске берем. Акипресс аркылуу кененирээк маалымат ала аласыздар. Ошол эле учурда ошол Facebook аркылуу дагы сиздерди маалымдаганга аракет кылам. Бизге жеткен, мен ошол бул жактан ошол окуя болгон жакка барыш үчүн мисалы Баткен шаарынан Лейлекке чейин 2 сааттык жол болсо, Лейлектин борборуна Исфана шаарына чейин. Исфана шаарынан ошол жака чейин 2-3 айылды басат экенбиз, кыргыздын айылын. Ушул Лейлек районунун 2-3 айылын басып өтүп, андан Тажикстандын анклав болгон бир айылы бар экен. Ошол жерге чейин гана автоунаа барат экен дагы. Ал жерден дальше мындай зону жээктеп ат менен же болбосо жөө барганга болот экен да. Бул антип барыш үчүн 6 саат, 6-7 саат убакыт кетет экен. Ал эми Тажикстан аркылуу, Тажиктин айылдарын аралап өтсө бир аз жакыныраак дейт, бирок ал жака биз барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андыктан мен бул жерде турган менен эч кандай видео тарта албаймын. Тарткым да келбейт, бирөөнүн кайгысын тартып жүрөгүм ооруткум келбейт. Алда дагы ушул чек ара боюнча бул акыркы жаңылык эмес, буюрса эртең дагы иликтеп окуянын чөө жайы сиз айткандай кайсы тарап башталды, эмне себеп болду ушул кыргыз-тажик чек ара кызматынын буга катышуусуна. Сиздерге эске салсам, бул кыргыз-тажик чек арачылары ортосундагы атышуу 20-30 мүнөткө уланган. Натыйжада жарат алгандар болду, бир чек ара кызматы каза болду. Ал эми экөө барымтада болчу, анын бирөөсү жансыз денесин беришти. Ал эми бирөөсү дагы чыкты дейт, бирок биз бул жака келип ал чыкканын көрбөй калдык. Азыр мен дагы ушул буюрса ушул каза болгондун үйүнө барганга аракет кылам. Кош болуңуздар достор, мен байланыштамын.